жолдун ошо тилкелери 4 бөлүктөн турат. Жол тилкелери ошо 3,5 метрден бияктан. Ошондой эле баантен бул жетмесе, болгун осевой нагрузкасы 11,5 салмагына каралганбыз да. Бунуку деле ошол 21-жылы декабрь айында башталды. Аяктоо мөөнөтү ошо 2024 декабрында. Ошондой жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. Sen çıkasın mı 24'ün ayağına? Bütünüz hareket ediyoruz. Bak biliyorum ben 24'ün ayağına. Hareket ediyoruz. Жетиштүү баары. Алган акчаларды жолго салып атасыңарбы? Башка жака жумшабай элебиз. Алган акчаларды ошол жолго жумшап атабыз. Баары. Жанагы 3,9 миллион сом бактан кетти. Атап калган формасы ушу жолу. Металл 40 сом эле. Металлды да 95 сомго чейин алган учурлар болду. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Основной баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Проценттик соотношениемен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Качан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Безендебиз. Кампайтпа. Вообще кампайтпа. 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы? А сен сразу эле айтып атасың 2 эсе кымбат. Андай кылып ата. Чо? Ортодо ал сен bu bayağı murdaki korrupsiyonlu metod menен alып аткан бааны айтып атпайсың. Шакы эле 200'дü кошуп туруп. 209'дан алып атабызбы заводдон прямой. Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 209. Анан луговой балыкчы. 400 деп сразу эле. 280ге чейин барат да. Бул просто сен былтыр былтыр мындай болгон да, былтыркысында биз баа берип атканда 27 сом болчу баа, а былтыр 55 сомго чейин чыгып кеткен. Былтыркы баа быйыл болсо азыр заготовка кылабыздын возможность бар, 280ден ашпайт. Келгени жана НДС, жолу, жыды, бияк клубовойдон бери тартып келгени максимум ошо. Ал баягы ширинасы чоңоюп кеткен боюнча карагыламы? Хорошо. Эсептеп чыгып мага алып келесиң.